Анан баа коет деселе кое берген дагы адат болуп баратат да. Мына алтын тамга аттестаттары боюнча да карап көрдүм. Мен атайын оорутууну айткан жокмун. Мен ар бир чогулушта оорутууну айтып атам. 50% балабыз оорутууга барбайт. 50% барган балдарыбыздын бир 20-30% араң өтөт оорутуда. Калгандарынын баары дагы өтпөй калып атат. Ал эми мына отличниктерди карап көрсөм, 2012-жылы 1920 баланын ичинен 256 окуучу алтын аттестат алган экен. 2000-ге жакын баланын ичинен 10% эле алып атат да, 10-12%. 2021-жылы 1394 окуучу тестке катышып атат, анын ичинен мына 511 ийгиликке жетип атат. Кичине астыга жылыштар болуп атат. Бирок эми мына 23-жылы карасак, 1952 окуучу катышып, анын ичинен 167си гана алтын аттестат алып жатат. Кайра артка кетип атабыз да. Мына ушул экиндей анализдер баарын көрсөтүп коет да, биз кандай окуп атабыз. Мына начарлары оорутуудан даже өтпөй калып атат. Отличниктерибиз тесттен өтпөй алтын аттестатка жетпей калып атышат.